Жолдошум чалды мага, колумду сындырып алдым, жумуштан кулап кеттим деди столдончу. Саат сайын айтып атышты, мага лишь бы жанын алып кала, колун кессеңер кескиле дедим да, вторник күнү колун кесишти. Ошо ойдон жолдошум ойгонгон жок. Андан кийин реанимацияда абалы оор, давлениясы көтөрүлбөй, кечинде 10:30 каза тапты оорулуу. 4 баласы калды, мен калдым, кимге таштап кетти бизди билбейм. Квартирада турабыз, өзү жалгыз иштечи, мен инвалид 2-группа, мен иштечи эмесмин, мен бала бакчымын, кичинекей балам да кичине слабыйраак. Алар үчүн жөн эле пациент болсо, мен үчүн өмүрлүк жарым болчу, балдарым үчүн ата болчу. Биздин телеканалга дарыгерлердин чалакылыгынын айынан 4 балам атасыз калды деп Бишкек шаарынын тургуну кайрылды. Каарманыбыз күйөөсүнүн өлүмүнө Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын дарыгерлерин айыптайт. Окуя тууралуу маркумдун жубайы айтып берди. 7 ноябрда кечинде саат 5:30-6 жолдошум чалды мага, колумду сындырып алдым, жумуштан кулап кеттим деди столдончу. Анан каяктасың десем, Карпинкада жумуштан деди. Анан такси менен анда 4-көрбольницага кел, мен бияктан чыгайын десем, жок, мен машинаны айдап эле, сол колумду эле сындырдым, айдай алам деди. Оорутпай эле, состоянияң жакшыбы десем, оорутпай эле, жакшы эле деди. Анан эмеге больницага ал машинаны айдап эле барды. Мен бияктан такси менен бардым. Барсак приемныйдан балдар тосуп алышты. Жап-жаш жигиттер экен, ординаторлорго. Анан рентгенге деди, рентгенге тарттырдык да, анан смещение болуптур деди, морт сыныптыр деди. Анан унчукпай эле гипс тагып беришти. Анан гипс таккандан кийин айтты, больницага жатасыз байке, буга деген 2 жерден темир салыш керек болуп калыптыр деди. Анан качан саласыңар, качан, кандай, шарттары кандай деп сурасам, 1-2-3 күн шишиги тарасын, анализдерди тапшырабыз, анан жасалат деди. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Анан ошо менен тиги үйгө барып даярданып, эртең деле жатсаңыздар болот. Итак эле 8-9 выходной деди. Макул деп үйгө эмне кылышыбыз керек десем, кетанал, кардиомагнил эле алып койгула. Кардиомагнил 1 штук ичкиле, кетанал орса ичкиле деди. Алдык, келдик үйгө, ошо түнү тынч эле уктады. Эртеси кечинде даярданып алып барып больницага жаткызып келдим. Больницага жаткызып келип, анан жакшы элебсиңби деп улам чалам, күндө эле жакшы элемин, жакшы элемин. Бир сонсам волновался, темир салынса тиги бул деп. А так аябай острых болей нигде не было. Анализдер параллельно тапшырып атты. Ана анализдерин сурасам, жакшы чыгып атат, жүрөгүм да жакшы экен, гемоглобиним да жакшы экен, давлением да жакшы экен деп. Понедельник операция деп атат деди. Выходной врачтар жок болду, ординаторлор эле этим занимались. Колуна эмне операция кылабыз деп айтышты да. Ачып моюнакта 2 сөйкө темир салабыз деди. Анан пятница күндө барып аттым. Пятница күнү эмемди чечишти деди, гипсти, чтобы проверить, шишиги жокпу деп гипсти чечип, кайра такты. Что-то таккандан кийин сыздатып ооруй баштады деди. Бирок мындай акырын эле деди, терпим. Ага чейин ооруган эмес. Ага чейин бир да мен кетаналы сатып бергем да, аны бир да штук ичкен эмес. Анан суббота күнү кечинде баштап аябай катуу ооруп, невыносимо ооруп, кетанал 5-6 да ичип алыптыр ал. Вообще уламчы саат сайын, 2 саат сайын. Потому что кетанал ичиңиз деп атыптыр да, тиги ординаторго чалса. Анан дежурный врачка айтса, бир дарын жазыптыр, укол барып аптекадан өзү алып келип сайдырса жардам бербептир. Анан морфий сайыптыр. Морфий да жардам бербей таң аткычак басып чыгыптыр. Воскресенье тоже самое, таң аткычак басып чыгыптыр. Өзүнүн врачтары жок. Только дежурный врачтар чыдайм, понедельник акасы операция, врачың келсин, сынык ушунда ооруйт дептир. Понедельник эртең менен мен таң атпай, бүгүн операция эмеспи деп туруп алып баратсам, уже я автобуста бараткам,
чалды мага, мени доплерге жиберип атат, колум такыр болбой калды деди. Анда мен доплерге барайын деп доплерге барып, аяктан кезиктик экөөбүз. Республиканский больницанын жанында экен доплери. Ошол доплерге кирдик, без очереди жүгүрүп кирдик. Монда кан талап атыптыр. Под кожасынан кан чыгып, у него не открытая же рана была. Кан чыгып, моянын баары канап атыптыр. Гипсти чечип элек болчу, э? Гипстик ичине бошотуп коюшуптур да. Анан биз кирип, түштөн кийин аны кылышыптыр. Биз кирип, анан бошотуп, анан доплер тартканда эле моякка чейин көрсөттү, кан тамырлары жакшы деди. Анан мояктан кысып салышыптыр деди. Гипс менен. Мияктан кийин жакшы эмес болуп атат. Сосудохирургический отделение бар мо республиканскийде, ошол жерден врачтарга көрсөткүлөчү деп ошо доплердеги врач айтты. Гипс менен ошондо ким кысып койгон экен анын колун? Врачтар. Биздин подозрениябыз биринчи күнү эмес, пятница күнү өзүнүн врачы чечиптир да. Ошо кысканга ага чейин ооруткан эмес да. Пятница чечип кара тагышты деп атпаймынбы? Ошондой подозрение кетип, өзү да сезип атты да, пятница что-то бир башкача тагылды депчи. Анан өмүрү больницага жатып көрбөгөн, эч жери ооруп көрбөгөн, ал врачтардын сөзүнө ишенет да, биз ишенебиз да, ооруйт, ушундай болот, тигиндей болот десе эле и деп. Анан ошо жана сосудохирургический отделенияга барсак, ошо жердеги врач жүрөгү түштү көрүп алып колун. Профессорлорду чакырып, профессорлору туй сосудтарын кысып салышкан турбайбы деп айтып алышты да. Аны эмне болот деп ыйласам, сен ыйлаба кызым, колун сактап калганга алар аракет кылыш керек деди. Барып деген менин айтканымды угушсун деди, жазып берди. Ал кагазды да мен тартып албаптырмын, эмне жазганынчы жазып берди. Анан мага чалышсын деди. Мен барып эле Азамат байке, мына мону жазып беришти, чал дедим. Чалса, бирдемелерди айтты, деди. Сразу реанимацияга киргизип кетишти жолдошумду. Колун менин түшүнүгүм боюнча мынтип разрезать этип, сосудтарын ачып көрүштү да. Анан не помогло деп реанимацияда ошо күнү состояниясы саат сайын ухудшение болуп атты. Анан вторник күнү консилиум болду. Врачтары келип эме решение чыгышты, колун мыягынан кесип салалы, чтобы спасти его жизнь деди. Лишь бы жанын алып калла деп сурандым да. Мен макулмун деди. Колун кескиле, жанын алып калла дедим. Анткени саат сайын мага реаниматолог чыгып эле, у него состояние ухудшилось, давление понизилось, креатин көтөрүлүп атат деди. Жүрөгүмдү түшүрүп атышты саат сайын, айтып атышты. Мага лишь бы жанын алып калла, колун кессеңер кескиле дедим да. Вторник күнү колун кесишти. Ошо ойдон жолдошум ойгонгон жок. Целый день он реанимацияда жатты, бизге саат сайын айтып атышты, ойгоно элек, состояниясы хуже и хуже деп. Анан кечинде саат 8-де өтүп кетти. Саат 11-де бизге угузушту. Ошо. Бул окуяга мен 100% билем, мунун врачтары күнөөлүү да. Сразу эле барып, же гипсти туура эмес такышты, же сразу эле барганда эле операцияны 5-6 күнгө чойбой эле кылып салса болмок. Ошого жооп беришсин алар. Мен деген акыйкат издейп, экинчи ушул кайталанбасын. Мен жолдошумду уже не вернешь этим. Но мен хочу, чтобы башка адамдар барганда ошондойго кабылбасын. 2 күн реанимацияда жатканда улам дары жазып атышты, кан, плазма, баарын ташып аттык, алып келип аттык. Менин бир туугандарым, анын бир туугандары тизилип туруп аттык. Биринен бири ашып, эмне керек деп сурап аттык. Баарын камсыздадык да, биз кечиккен жок. Бир да кан кечиккен жок, плазма да кечиккен жок, дарысын да кечиктирген жокпуз. 4 баласы калды, мен калдым, кимге таштап кетти бизди билбейм. Квартирада турабыз, өзү жалгыз иштечи, мен инвалид 2-чи группа, мен иштечи эмесмин, мен бала бакчымын, кичинекей балам да кичине слабыйраак ден соолугу, ошону карап эле үйдө отурчумун. Бизден алар үчүн жөн эле пациент болсо, мен үчүн өмүрлүк жарым болчу, балдарым үчүн ата болчу. Балдар 14-тө, 12-де, 6-да, 2,5-да.
Кыздарым сыздап атат. Ушу Супер ТВга кызым чыкты. Акыйкат издейм, мен папамды өлтүргөндөр жазасын алсын деп атат. Экинчи ушундай кайталанбасын деп атат. Кыздарым, балдарым жакын болчу, депрессия болуп атат. Өзүңүз көрдүңүз кандай депрессия болуп ыйлап эле эметип атышат. Мен ошо 4-көр больницанын врачтарынан күнөөлүү деп ойлойм, 100%. Ошолор күнөөсүн мойнуна алып, жазасын алсын. Бийлик өкүлдөрү ошолордун жазасын берсин, иштесин. Андай врачтарга андай жерлерде иштетпесин. Экинчи мындай кайталанбасын деп ойлойм. Ошонго аракет кылып атам. Мен жазган жерлерге жазам. Тынбайм мен, пока алар жазасын албаса. Бийлик өкүлдөрүнө кайрылат элем, ушу кичине көңүл буруп, медицинага көңүл буруп, врачтардын билим деңгээлин, лицензияларын текшерсин. Дем алыш күнү деген жок аларда, шалаакылык. Медицинада болбойт да, суббота, воскресенье, выходной. Ошо пациентти алдыбы, ответственный келип көрүп туруш керек да алар. Биз балыкчылык болот, жолдошум, жерге берип келдик, жаңы эле келдик. Ошол акыркы сапарын узаттык. Врачтар жумушунда эч ким деле кайрылган жок, бизге көңүл айткан жок. Биз атасыз калдык. 4 балам атасыз калды. Жолдошумду, может, я не верну, мен бирок акыйкатка жетип, экинчи ушундай окуя кайталанбаганга хочу да ошону. Кыздарым да ошон үчүн ошого аракет кылып атышат да, экинчи ушундай бирөө атасыз калбасын деп. Биз бул окуя боюнча шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын дарыгерлеринен комментарий алдык. Бул оорулуу 7 ноябрь күнү кырсык алат, жыгыл түшүп, бизге кечке жууп келет, колу сынган абалда. Оорукананын дарыгерлери кабыл алып, рентген тартып, гипс салып, анан операция тууралуу маалымат беришет. Больница жазыш керек болот. Убактылуу жаткандан баш тартам деп, үйүнө кетип, оорулуу 8 күнү кайра кечинде келип, больница жатат. Жаткандан кийин 10 күнү врачтар отделениянын бөлүм башчысы менен дарыгери обход кылат, оорулуу менен таанышып, операция жасаш керек экенин түшүндүрүшөт. Сынык сөөгүктү ордуна коюш үчүн темир менен бекитиш. Анан операциянын алдында 2 күн, эң кеми дегенде 2 күн, 3 күн даярдаш керек. Ал жерде керектүү анализдерин алыш керек. Терапевт, кардиолог деген консультанттар көрүп, наркоз бергенге даярдашат. Ошентип 4-5 күн жатып, 6 күнү дагы бир обход болот. Обход болуп, гипсти чечип көрүшөт. Операциянын 13 ноябрга белгилеп, пландап, анан анализдерин көрүп, уже тыянагы менен көрүшүп туруп, 13 ноябрга операцияны белгилеп, кадимки эле жумуш учуру болот. Андан кийин ошол түштөн кийинки 6 күнкү болгон окуя кандай болгон? Бул үйүнө кетет бул оорулуу. Баягы врачтан жооп сурадым деп айткан экен, эми анысын да тактап атабыз азыр. Үйүнө барып туруп душка түшүп, анан кайра кечинде колу ооругандан кайра келген бул жака, ооруканага. Кечинде келип, саат канчада келген? 7-6 болжол менен келген экен, ошо колу ооругандан. Анан бул жерден врачтар көрүп, дагы бир сыйра түндөсү нөмөттө турган врач чакырып, колум ооруп атат дегенден, ал бир сыйра баягы гипстин текшерип көрүп, кыскан жерлерин бошотуп, анан дарыларды назначение кылган, жазып берген. Отделенияден алып аткан дарыларын уланткан. Андан кийин ошол дем алыш күнү болот. Дем алыш күнү эртең менен таңга маал дагы бир ооруду дегенден
нөмөттө турган биздин врач дагы бир сыйра көрүп текшерип, гипсти дагы бир сыйра бошотуп, обезболивающий дарыларды назначить этет. 12 ноябрь күнү кечинде стационарный врач деп коебуз, нөмөттөгү дарыгер. Ошол баягы күндүз кайрылган, ооруганын айткан оорулар кайра кечинде обход кылышат. 8-де кечинде барып караган, текшерген оорулууну. Ал убакта ооруганын катуу айткан эмес. Умеренный боли деп коет. Сынгандан кийин дайым ооруп турат сынган сөөк. Анан баягы гипстин кысканы тууралуу эчтеке айткан эмес. Бир сыйра өзүм текшердим деп айтат. Ошол бойдон түнү менен баягы колу шишип, анан 13 күнү эртең менен бөлүм башчысы дарыгери келгенден кийин баягы текшергенде оорулуу айтат, ошо колум шишип кетти, дагы ооруп атат деп туруп. Анан сосудистый хирургияга жөнөткөн. Тамырлардын абалын текшериш үчүн ошондо УЗИ аппараты бар. Ошол жака текшергенде ал жактан дагы сосудистый хирургия бөлүмүнүн башчысы, профессор, дагы дарыгерлер 3 врач көрүп туруп, анан кайра бизге жолдомо жөнөтөт. Лампасына разрез кылыш керек, шишик бар деп туруп. Анан бул жака келгенден кийин баягы экстренный операция кылынат. Терилердин бошотуп кесип, ичиндеги жумшак булчуңдарды бошотуш керек болуп. Ошол операциянын бул жерден 13 күн болот. 13 күн операциядан общий наркоз менен берилип, реанимация бөлүмүнө которулган. Реанимация бөлүмүндө кайра башынан бүт анализдер алынып, түнү менен укол дарылар берилип, 14 күн эртең менен 13-үндө болгон операциядан баягы улучшение болгон эмес. 14 күнү кайра эртең менен биз ыкчам түрдө консилиум чогултуп, ал жерде хирургия бөлүм башчысы, травматология бөлүмчүсү мен баш болуп туруп, консилиум чогулттук дагы, анализдерин көрүп чыгып, баягы по жизненным показаниям деп коебуз, ампутацияга кеңешме бергенбиз. Экстренный түрдө ошол колдун ампутация болгон ошол күнү саат 11-де алынган. Андан кийин реанимацияда абалы оор, давлениясы көтөрүлбөй, кечинде 10:30-да каза тапты оорулуу. Судмед экспертизага орну берилген, вскрытияга. Анан эми ал причина смерти ошол судебный медицинский экспертизанын жыйынтыгы менен эми билинет да, акырында. Врачтар бул жерде болгон жардамды аракет кылдык, көрсөттүк, мындай айтканда. Каза болгонун себебин эми судмед эксперттин жыйынтыгын күтөбүз, гистологиялык жыйынтыгын. 23 ноябрда саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешаналиев клиникалык тез жардам ооруканасына барды. Министрликтен билдиришкендей, анда бейтаптын өлүмү боюнча кызматтык иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгы угулду. Ал бейтаптын өлүмүнө себептери такталганга чейин бөлүм башчыны жана бөлүмдүн дарыгерин ээлеген кызматынан чектетүүнү буйруду.